Учурда Акылман президенттик лицейинин имаратынын биринчи кабаты көтөрүлүп, курулуш долбоору кызуу жүрүп жатат. Долбоор боюнча 3 кабаттуу комплексте жыйындар залы, жүздөгөн окуучуга ылайыкталган жатакана жана мугалимдер үчүн батирлер каралган. Манас шаарында ири курулуштардын бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Аба ырайына байланыштуу кар жааган учурларда 1-2 күнгө дем алып, калган күндөрү ушул иш кызуу жүрүп атат. Атап айтсак, спорт сарайыбыздын бүгүнкү күндө курулуш иштери, бетон иштери жана арматура иштетүү иштери жүрүп атат. Андан сырткары бетондорун куюп, 5-этажга жетип калдык. Андан сырткары чатырына темир конструкциялары келип, 1-2 партиялар келип түштү. Андан калган партиялар ушул ай ичинде келип жетет деп пландап жатабыз. Мындан тышкары Манас шаарында түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун, ошондой эле облустук оорукананын аймагында жаңы көп кабаттуу медициналык имараттын курулушу уланууда. Ошол эле учурда шаарда филармония жана музей сыяктуу маданий объектилер да салынып жатат. Биздин именно ушул Манас шаарына байланыштуу объекттер полностью кыдырып чыктык. Бир дагы кемчилдик жок дейт. Калган акчаларын да Кудай буйруса тиешелүү органдарга кайрылып бардыгын камсыз кылып беребиз. Анан алар ошол өз убагында бүтүрөбүз деп убадасын беришти. Акыркы жылдары айрым компаниялар сырттан арзан жумушчу күчүн алып келүүнү адатка айлантып алышкан. Ошондуктан тиешелүү мамлекеттик органдар бул багытта көзөмөлдү күчөтүп, курулуш объектилеринде мүмкүн болушунча жергиликтүүлөрдү ишке тартышууда. Мындай кадамдар аймактагы жумуш орундарын көбөйтүп, жергиликтүү калктын социалдык абалын жакшыртууга багытталат. Андан сырткары облустук больницанын бүгүнкү күндө 4-этажга жеттик. Май айына чейин Кудай буйруса ошол бетон иштерин бүтүрөбүз. Акылман президенттик лицейи бүгүнкү күндө 3-этажы курулуп бүтүп, бүгүн чатыр жабуу иштери жүрүп жатат. Андан сырткары водопровод боюнча шаарды таза суу менен камсыз кылуу максатында бүгүнкү күндө 350 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын бүгүнкү күндө 4000 метр трубалары келип түшүп, ошону куруу иштери жүрүп жатат. Музей жана филармониябыз бар. Аларга подбетонкалары коюлуп, бүгүнкү күндө арматуралары токулуп жатат. Манас шаарына мамлекеттик мекемелер үчүн дагы жаңы административдик имараттар да курулууда. Алардын катарында Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын, ошондой эле кадастр мамлекеттик мекемесинин шаардагы филиалы жайгаша турган имарат бар. Мындан тышкары шаарда ири спорттук инфраструктураны өнүктүрүү максатында 5200 орундуу спорт сарайынын курулушу да этап менен уланууда. Мындан тышкары шаарда филармония жана музей сыяктуу маданий объектилердин курулушу да жүрүп жатат. Бул имараттар шаардын инфраструктурасын кеңейтип, тургундар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Жалпысынан башталган бардык курулуш объектилерин белгиленген мөөнөттө пайдаланууга берүү мерчемделген. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, Манас шаарынан.